ошо анан сиз азыркы айтып өткөн эмени ушул сол тараптан жүрөгүм ноет этип ооруп, түндөсү прям уюп талып ооруган моментте баягы жата албайсың, туруп басасыңбы, эмне кыласың, баягы местаң таппай каласың да, ушундай ощущение болот. Ал менин да башыман өткөн, көп жылдар ушул нерсе менен страдать этип келген. Мен именно Москвада жүрүп, ошол жактагы кардиологторго чейин барып көргөм. Бардыгы аябай эле таза сонун чыга берет. Бирок баягы боль эмне болуп атат, эч ким эме кылып бере албайт. Булошко чейин бардым, тааптарга чейин бардым, анан ал кыскасы эч кандай результаты жок. Бул Бишкекке келип, мен массажист болуп негизи эле өзүм эмгектенип жүрөмүн 2 жылдан бери. Анан бул жерде Нурлан акеге түшүндүрүп айттым, ушундай сол тарабымда ушундай эле боло берет. Аз да кармап атат түшүнтүп. Сол тарабым мындай полностью жабыркап туруп, уюп, талытып туруп, анан кийин аябай сыга берет да. Анан сайгандай болуп, астынан да артынан да ортодо бирдеке ордой болупчу. Анан жатты эле Нурлан кемде кылып кийимдин үстүнөн баягы пальпировать этип көргөндө эле таптыңыз зырылдап баштады. Көрсө баягы жакта тарамыш, лопатканын түйүнө чейин кирип барган тарамыш түйүлүп калыптыр. Анан кийин булчуңдарым бар, 1-2 булчуңдар өзүнүн точкасы, триггерный точкалар. Алардын бардыгы сууктан, анан нервтен кетет экен бул. Жанагы тарамыштын түйүлгөнү нервтен кетет экен, ал эми булчуңдун түйүлгөнү сууктан, воспалительный процесс. Ошол процедураны жасаган күндөн баштап меники дагы уже спокойный сонго, уйкуга барып, азыр ошол нерсем кармабай калды. Бир 5-6 процедурадан кийин меники бошотту да. Акырында ошол лопатканы кайрып колду лопатканын түйүнө кирип, ошака чейин аябай глубокий мышцага чейин жетип, аны басканда полный, ногу тарабың полный зырылдайт кадимкидей. Ошого именно точкага жетип барат да. Ошол эмелерди, тарамыштарды жазгандан кийин буну миофасциальная процедура деп коет, миопрессура. Ошол түйүлгөн, тырышкан нерселердин бардыгын именно массаж аркылуу гана жазып кетирет. Эми канчалаган кишилер ушул межреберный невралгиядан жабыркап, эменин жүрөк ооруларына чалыгып калыпмын деп миллиондогон акчаларын кетирип жатышат да. Мына ушул Нурлан мырзага чоң рахмат. Мына мен дагы ушул 5 жолу массаж алдым. 5 жолку массаждан кийин мына ушул менин ушул сол тарабымдагы сайышып ооруган ооруларым бардыгы жазылып жакшы болуп калды. Дагы 5 массаждан кийин толук ушул эмеден дарттан кутулса болот экен да. Мына бардык ушул эмелерге айтарым, ким эгерде ушинтип жүрөк тарабы, жүрөктөн ооруп атам деп, анан бирок жүрөгү таза чыккан адамдар болсо, ушул Нурлан мырзага сөзсүз келип, ушул кишиге жолугуп, өзүңөрдүн ошо ооруп аткан жериңерди айыктырып кетсеңиздер болот. Нурлан мырзанын номерин азыр биз жатка билбесек да, азыр эмеден карап көрөбүз. Так, Нурлан. Бул сиз алган массаждардан тышкары дагы калып кеткен бир нюанстар болот. Ал деген опять же ошо воспалительный процесс болуп аткандан кийин түйүлүп калган нерсени жазып атабыз, тырышып калган спазмированный булчуңдарды массаж менен эзип кетирип атабыз. Бирок воспалительный процесс по-любому калып калат да. Мындайча айтканда шамалдаш, ал жакта жел болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошолордун бардыгын анан ошондой эле кислотный жидкости, бул эме туз, токсин, шлактар, ошол жактарда толот, уюп туруп калат. Ошол нерселерди дополнительно биз массаж болгондон кийин атайын жанагы огненная процедура, аны от жагабыз же банка жабабыз же парафиновое обертывание, парафиновая терапия, ошол нерселерди колдонуп, калган сууктардын бардыгын биз ушул эме ыкма менен жардам кылып чыгарабыз. Чоң рахмат.